Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн кайрадан эле сиздер менен дарыгер менен маек аттуу берүүбүз. Бүгүн эфирде биз менен Мамет-Азим уулу Назар, кесиби боюнча пульмонолог. Буга чейин биз Назар менен аудио подкаст жаздырганбыз, бирок ал жерде тилекке каршы толук түрдө сүйлөшө албай калдык. Ошондуктан бүгүн түз эфир аркылуу ошол маек куралы деп чечкенбиз. Саламатсызбы, Назар? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жумуштарыңыз жакшыбы? Жакшы эле, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Анда кепти баштай берсек, биздин көрөрмандарга айтып кетсеңиз, пульмонолог деген ким жана кайсыл оорулар менен сизге көбүнчө кайрылыш керек? Пульмонолог деген бул өпкө жана эле өпкө жолдорунун ооруларын жана алдын алуу, ошондой эле дарылоо менен алектенген дарыгерди пульмонолог деп атасак болот. Кандай кимдер кайрылса болот? Өпкө ооруларында менен жабыркаган адамдардын бардыгы, ошондой эле жанагындай өнөкөт жөтөл оорусу, же болбосо демигүүнүн кысылышы, ушуга окшогон оорулар менен кайрылса болот. Рахмат. Азыркы учурда бизде элдерибиз пандемия бүттү деген менен мен айтып кетет элем. Пандемия коронавирусу азыркы учурда бүтө элек, ал уланып жатат. Тилекке каршы мутация болуп жаткан учурлар болуп атат. Анан Назар, мен сизге мындай суроом бар эле да. Коронавирус илдети менен биз алышып жатканыбызга толук түрдө бир жыл болоюн деп калды. Март айында бир жыл болуп калат. Анан ошол коронавирус илдетине чалдыккан бейтаптар, былтыры ооругандар өнөкөт бир оорулар, мындай белгилер жөнүндө айтып атат да. Мисалы үчүн мага көпчүлүк учурда кайрылган бейтаптар демим кысыгып, жакшы болбой жатат деп айтышып жатат да. Бирок уже баягы ооруганына май айларында ооруган. Ошону азыр сиз мындай өзүңүздүн пульмонолог катары кеңешиңизди берип койсоңуз, ошол жарандар эмне кылыш керек? Азыр ошо туура айтасыз, чындыгында эле андай оорулар көп кездешип атат. Бизге дагы көп жолу келип, ушундай эле даттануулар менен келип жаткан учурлар болуп жатат да, көп болуп атат. Атайын бизде жанагындай калыбына келтирүү же болбосо реабилитация деп коебуз. Ошондой менен алектенген атайын ушул команда бар. Жанагы штаттан тышкаркы жана башкы пульмонолог дарыгерибиз профессор Соронбаевдин атайын балдары бар. Ошонун телефон номерлерин деле биз ушул видеобуздун алдына калтырып кетсек болот. Ошол көнүгүүлөрдү жасап, туура жасап колдонсо болот. Ошондой эле бизге деле кайрылса болот. Ал жерде бардыгы бекер. Каалаган адамга биз көрсөтүп бере алабыз да. Атайын көнүгүүлөр. Андан тышкары жанагындай атайын көнүгүүлөр дейин. Андан тышкары жанагындай психологиялык мындай жардамдар дагы керек болот ошондой адамдаргачы. Себеби дегенде бизде менде ушундай учур болду. Бир оорулуу келип кайрылды. Аны деген канчалык көнүгүү жасатсак деле, башка жасатсак деле ошондой белгилери кетпей койду да. Анан биз ал ооруну канча жолу баягындай өпкөнүн кандай текшериш керек болсо бардыгын текшерип чыктык, бардыгында өпкөсү таза чыкты да. Жана эле спирометрия, ошол эле компьютердин томография, спирометриянын атайын пробалары бар. Ошондой проба менен да бардыгын жасап чыктык. Ошолорду баарын бүтүп туруп, анан сиздин өпкөңүз мына таза, толук түрдө таза деген акыркы баягы заключенияны бергенибизде, ошол оорулуу андан кийин ошол белгилер жоголуп кетти да. Мындай айтканда, оорулууну биз деген сиздин өпкөңүз таза деп толук түрдө көрсөтүп бергенибизде ошол белгилери баягы жоголуп кетти. Демек бул жерде психологиялык фактор. Ал оорулууларга сөзсүз түрдө жана ошо психологиялык фактор дагы сөзсүз түрдө баягы таасирин тийгизет да. Чоң рахмат. Азыркы учурда ошол бизде Бишкек шаарында аба ырайы да абдан мындай начар болуп атат, смог болуп жатканыбызды биз билип турабыз. Дүйнө жүзү боюнча биринчи орундарда болуп атат. Сиздин оюңузча ушул өпкө оорусу менен ооруган бейтаптар азыркы учурда коронавирус жана башка өнөкөт оорулар менен ооруган бейтаптар, мисалы үчүн
реабилитацияга Ысык көлгө же башка курортторго баргаң туура болобу? Сөзсүз түрдө туура болот. Себеби дегенде бул ушул абанын булганышы дагы ушул өпкө ооруларына чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан эгерде ошол эле калыбына келтирүүнү таза абада жасаса, бул бир топ мындай натыйжалуу болуп эсептелинет да. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, сөзсүз түрдө баягы Ысык көлгө же болбосо мына шаардын сыртында, мына тоо жактарда деле барып туруп ошондой калыбына келтирүү менен алектенсе жакшы эле болот. Реабилитация боюнча сүйлөп калдык. Мен билем сиздердин клиникаңыздарда эгер шаардын сырткары чыга албагандар мүмкүнчүлүгү жок болсо, сиздерге деле келсе болот. Жанагы шахта боюнча да кыскача маалымат берип кете аласызбы? Биз ошол реабилитация боюнча бизге сөзсүз түрдө кайрылса болот. Биз деген кантип туура жанагындай көнүгүүлөрдү жасаш керек. Ошондой эле азыр биздин оорулууларыбыз бар, ошол эле шахтага келип, ошол шахтада 1 сааттан отуруп атайын дем алып, ошол жерде эле ошол көнүгүүлөрдү жасап кетишет. Чындыгында ошол калыбына келтирүүгө анын дагы жардамы чоң. Ошондо Ал канча жака курс себеби дегенде жана галасоль деген соль да кошулат. Ошол деген негизи 10 курстан өйдө болсо жакшы, баягы эффективдүүлүгү жакшы болот да. чоң рахмат. Мен кийинки суроом сизге. Акыркы 10 жылда сиздин байкашыңыз боюнча кандай өпкө өнөкөт оорулары мындай күчөп баштады? Мисалы үчүн баарыбыз билебиз, бул астма, там хобл деген оорулар бар. Ошол сиз мындай өзүңүздүн байкооңуз, жеке тажрыйбаңыз боюнча айтып кете аласызбы? Акыркы жылдары ушул өпкө ооруларынын, өнөкөт ооруларынын көбөйдү десек болот. Себеби дегенде мен ошондой эле жанагы ооруканага жаткан оорулардын кезек күтүүсү, ошондой эле жанагындай орун калбай калып, ооруган ооруларга дагы баягы орун жетпей калган убакыттар көп эле болот да. Бизде жана деген коридорго жатып калган учурлар көп эле болот. Ошону эске алсак, бул орунду бир топ эле көбөйдү деп айтсак болот. Ошондой эле жанагы пульмонология Бишкек шаары боюнча 3 эле жерде бар да. Жанагы улуттук госпиталда, андан тышкары ошол эле Мирахимов клиникасында, ошондой эле 6-шаардык ооруканада. Кыргызстан боюнча абал кандай? Мамлекеттик ооруканаларды эске алганда. Кыргызстан боюнча абал кандай? Башка Кыргызстан боюнча деле көйгөйлүү деп эле айтсак болот. Себеби дегенде мына айыл жерлеринде, ошондой эле шаардын чекелериндегилер ошол өздөрүнүн ооруканасына жатпастан ушу шаарга келип бул жака жатып, бул жактан ар дайым дарыланып кетишет да. Ошону эске алганда, ал жакта мындай бир аз дарылоо артта калып жатат, же болбосо пульмонологдордун жетишсиздиги деп дагы айтсак болот. Ошо пульмонологдордун жетишсиздиги деп айтып калдык. Мен эсимде бар, пандемия күчөп жаткан учурда, биринчи толкунда баягы биздин профессор агайыбыз пульмонологдордун номерлери деп телефондорун чыгарган болчу. Мен калп айтпасам бир 40 гана пульмонолог бар экен Кыргызстан боюнча. Ошол менимче бул 6 миллион адам үчүн абдан аз. Сиздин оюңузча ошол пульмонологдордун санын көбөйтүү үчүн мамлекетибиз кандай кадамдарга барыш керек? Пульмонологдордун буга чейин баягы санынын аздыгы, баягы эч ким пульмонолог деген эмне экенин билбей келгенинде болуш керек деп ойлойм да. Мисалга алсам, мен деле көп жерге барганда, кандай дарыгерсиң деп сураганда, пульмонолог дегенде ал эмне деп мындай суроо беришчү да. Азыр уже элдин бардыгына кеңири таралып калды. Негизи эле ушул пульмонологду көбөйтүү жолдорун мамлекет быйыл пульмонологияга жанагындай бюджетный орундарды көп берди да. Ошол мындай туура чечим болду. Себеби дегенде окуй тургандар эч кандай акча төлөбөйт, контракт төлөшпөйт. Ошол жерде стипендия алышып, ошол жерде баягы окушат да. Бул дагы бирден бир ошол студенттердин
ординатор болуп пульмонологияга барышына тартуу жолунун бирлери болуп эсептелинет да. Мындан ары да ошого окшогон жеңилдиктерди көрсөтүп, бүткөндөн кийин дагы ошолорго баягы иштегенине место таап берсе дагы булар дагы жакшы мындай пульмонологдордун көбөйүшүнө шарт түзүлмөк да. Оюңузга кошулам, Назар. Менимче бир гана пульмонолог эмес, башка дарыгерлердин дагы саны биздин мамлекетибиз боюнча жетишсиз деп ойлоп атам. Себеби биз баягы айыл желгелерине барганда жаштардын абдан саны аз экенин байкап калдык да. Ошондуктан эгер балким ошо биздин бийликтегилердин бирөөсү биздин эфирди көрүп кала турган болсо, ушундай көйгөйлүү маселелерди эске алып, ушул биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабына сунуштарды киргизет деп ойлойм. Биз кайра эле ошол өпкө ооруларына келсек, Назар, мындай биздин көрөрмандарга айтып кетсеңиз, ушул бир аз ушул жерге айтып кетиңиз. Кошумча кылып кетсек, жанагыга элечи, ошондой эле баягы көйгөйлүү маселе бул айлык маселеси дагы да. Мен билем, менин бирге иштеген курсташтарым, ошондой эле кесиптештеримден жакшы кадрлар баягы Россия жергесине кетип калган учурлар аябай көп болду да, ошо айлыктын жетишсиздигинен. Бул жакта жашай турган ар дайым үйү жок, ошондуктан булар деген квартирада жашашат, ошого жетишпейт, башкага жетишпейт, ошонун айынан Россияга кеткен кадрлар аябай көп болду. Эгерде айлык жакшы болуп, ошол Россиядагыдай эле бизде дагы баары жетишип турса, ал жакка иш издеп барбай, бул жакта эле элге кызмат кылса болмок да. Туура айтасыз. Бул боюнча менимче дагы башка бир эфир кылып толук түрдө сүйлөшсөк болот, себеби бул көйгөйдүн артында абдан көп дагы маселелер жатат да. Анан кайра эле өпкө ооруларына токтолсок, Назар, ушул өпкө ооруларын алдын алуу үчүн эмне кыймыл аракет жасаш керек? Сиз мындай кеңештерин айтып кетсеңиз. Негизи эле баягы жалпы эле ооруларды баягы алдын алуу жолдорун айтып кетсек да, туура тамактануу, ошондой эле өз убагында баягы дарыгерге кайрылуу, ошол эле учурда жана спорт менен алек болуу, андан тышкары баягы суукта калбоо, мисалы жанагы мурунку болуп жаткан пневмониялар көбүнчө ушу суукта калуу да. Ошол эле азыркы болуп аткан коронавирус пневмониясы дагы адам жугузат, пневмония баягы жеңил түрү менен өтүп жаткан мезгилде суукка урунуп калат, ошонун негизинде оорусу күчөп кетет да. Сууктан дагы баягы этият болуу, өзүн жылуу алып жүрүү, спорт менен алектенүү эң башкысы. Жалпысынан айтканда иммунитетибизди чыңдап туруу деп. Рахмат. Иммунитетти чыңдоо. Кийинки суроом, Назар. Ушул көбүнчө мындай биз көрүнүштөргө дагы туш болобуз да. Мисалы үчүн жарандарыбыз ошо пульмонологдорго кайрылган учурлар болот, же башка кесиптин ээлерине кайрылган учурлар болот. Анан керек эмес анализдерди тапшырган учурлар көп байкалышат да. Анан сиз мындай жалпысынан өпкө оорусу бар адамдардын мындай стандарт бир мындай европейский стандарт деп коебу, же биздин базовый стандарт болобу, кайсыл анализдерди сөзсүз түрдө тапшырыш керек? Сиз ошол жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз. Туура айтасыз, ушул азыркы учурда аябай көйгөйлүү маселе болуп атат. Себеби дегенде кайсы жерге барбасын мен көп көрөм, баягы кереги жок эле толтур анализдерди тапшырышат, же болбосо эч кандай өтпөй турган нерселерди мындай өткөн учурлар көп кездешет да. Негизинен пульмонологияда жаткан оорулар мисалы кайсы ооруга деп айтсак, жөнөкөй эле өпкөн өнөкөт оорусун алсак, анда деген сөзсүз түрдө жанагы кандын общий анализи, ошондой эле сийдиктин да общий анализи эң биринчи учурда турат. Андан тышкары жана ЭКГ деп коебуз, жүрөктү тартыш керек. Рентген, өпкөнү рентген тартыш керек. Эң башкы анан спирометрия. Ошол түрлөрүн булар сөзсүз түрдө өтүш керек. Андан башка анализдер сөзсүз түрдө баягы өзүнүн показаниясы бар болсо, анан врач, дарыгер өзү жазып бериш керек да. Ушул жерде дагы компьютерный томография боюнча айтып кетейин. Бейтап эгер өпкө оорулары боло турган болсо, дароо эле компьютерный томографияга чуркаш керекпи, же башында рентген менен дагы
мындай аяктаса болобу изилдөөсүнө? Биринчи сөзсүз түрдө баягы дарыгерге көрүнүш керек. Анан дарыгер биринчи сөзсүз түрдө рентгенге жөнөтүш керек. Эгерде рентген ушул жетишпей жатса, же болбосо бир нерсе жакшы көрүнбөй, мисалга алсак онкологияга же болбосо башка ооруларга баягы күмөн болсо, ошол учурда гана компьютердин томографияга жөнөтүлөт. Себеби дегенде бул жерде компьютердин томографиядан баягы көп облучение алат да. Рентгенден азыраак алат. Биз сөзсүз түрдө ошол жагында ойлошубуз керек. Андан тышкары экөөнүн баасы дагы аябай айырмачылыгы чоң. Биз ошол финансы жагындагы ойлошубуз керек да, сөзсүз түрдөчү. Ооба, чоң рахмат. Ошол жана Анан ошондой эле жана компьютердин томография мына пневмония боюнча, коронавирустун пневмония боюнча дагы бир аз айтып кетсек, бул жерде бирок жана компьютердин томографиянын орду аябай чоң. Себеби дегенде башкы этаптарында ушул коронавирусный пневмония рентгенден көрүнбөйт. Компьютердин томографиядан көрүнөт, ошондой эле кайсы стадияда и кандай биз дарылайбыз ошого дагы мындай чоң жардамын тийгизет да. Чоң рахмат. Коронавирус пандемиясы дүйнө жүзү боюнча бүтө элек. Тилекке каршы эмнегедир биздин жарандарыбыз баягы бүткөндөй эле мамиле жасап жатышат да, көпчүлүк жерлерде бет кап кийбей жүрүшөт. Ошондуктан мен сизден мындай элибизге кеңешиңизди айтып кетсеңиз деген бир сунушум бар эле да. Себеби азыркы учурда вакцина дагы жакын арада бизге келеби келбейби ал дагы белгисиз. Ошондуктан мындай сөздүн маегибиздин аякташында мындай кеңештериңизди айтып кетсеңиз. Туура айтасыз. Азыр деген баягы маска тагынган адамдарды мындай аябай аз кездешип калдык. Себеби дегенде бул баягы көнүмүш адат болуп калды да. Бул коронавирус биз менен жашап атат, уже биз оорудук, кайрадан оорубайбыз деген дагы баягы көп түшүнүктөр болуп жатат да. Бул пандемия сиз айткандай эле бизден кете элек. Бул жаңы жанагындай штамм деп атабыз, башкача штаммтар дагы пайда болуп, башка өлкөлөрдө кайрадан жанагындай карантинге жабылып, кайрадан оорулардын саны көбөйүп болуп жаткан учурда. Ошондуктан биз деген алдын ала мурунку болгон жайындагы болгон нерсе бизге сабак болуш керек. Бардыгын алдын алышыбыз керек. Себеби дегенде бул каалайбызбы, каалабайбызбы, ошол британский штамм деп атабыз, ошол келет бизге. И ошодон биз сөзсүз түрдө сактанышыбыз керек. Андан тышкары эле унутпашыбыз керек, азыркы учурда бизде мына сезон грипптин, жөнөкөй эле грипптин сезону болуп атат. Бул ушул грипптен дагы биз сактанышыбыз керек да. Бул сөзсүз түрдө жанагындай жаш балдарга же болбосо кары картаңдарга, өнөкөт оорусу бар ооруларга бул жөнөкөй грипп эле ооруларды баягы осложнение деп коебуз, алып келиши мүмкүн. Чоң рахмат. Ошол грипп, сасык тумоо боюнча туура белгилеп кеттиңиз. Себеби азыркы учурда кээ бирки бейтаптар кайрылып жатат, бирок коронавируска белгилери бар, бирок менимче көпчүлүк учурда ошол сасык тумоонун мындай сезону күчөп жатканы байкалып жатат да. Ошондуктан эгер сиз ошол белгилери пайда болгон болсо, сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерге телефон аркылуу кайрылып же болбосо ошо бет кап кийип поликлиникага барып кайрылып анан дарыланыңыздар сөзсүз. Чоң рахмат, Назар, ушул маекке кошулуп бизге кеңештериңизди айтканыңыз үчүн. Сиздерге да чоң рахмат, ушул жалпы эле элге ушундай маалымат берип, жеткизип жатканыңыздарга. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Саламатта калыңыз.